Дем алыш майрам күндү билбей иштеген жолчулар ишти илгерлетип эң оболу сапатына көңүл бөлүшүүдө. Дээрлик 30 жылдан бери каралбай калган бул жол тилкесине учурда асфальт төшөлүүдө. Мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен эми алдыда дагы 4 чакырым Кызыл Суу кирпичный жолу да оңдолмокчу. Бул кирпичный Сары Жуку автожол деп бул жер кирген 4 чакырымга 28 миллион километрине 7 миллион 200дөн каралган. Ал жер 4 километринен карап атабыз, бирок 7 миллион 200гө да чыкпай калышы мүмкүн. Бул боюнча аны фактически аткарган жумушубуздун выполнениясы менен такталат. Андан тышкары кирпичный Кызыл Суу пристань жолу каралган. Ал жерге 4 километрди биздин жол чарба департамент аркылуу тендерге берилип атат. Азыркы учурда иш кызуу жүрүп, маалы менен бүткөрүү аракеттери көрүлүүдө. Жол азабын жакшы билген тургундардын бул көйгөйүн ишке ашырууга далалат кылган жергиликтүү бийлик да жолчуларга өз көмөктөрүн көрсөтүшүүдө. Эл ушуга муктаж болуп аткан машиналардын айдап өткөндө да кыйынчылык жаратып, азыркы күндө мына асфальт иштери башталды. Элдин баары ыраазы, көйгөйлөрү чечилип, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке дагы көптөн бери аткарылбаган жумуштун баары мына ушу жылдар арасында аткарылып атканга элдерибиздин баары ыраазы болуп атат. Баары рахматтарын айтып, жумуш азыркы күндө кызуу жүрүп атат. 3 майда башталган иштин теңинен көбү бүткөрүлүп, жумушчулар тыным албай иш үстүндө. Алардын тилеги эле аба ырайы туруктуу болуп, күн ачык болсо дешет. Аба ырайыбыз эле оң болуп берип турса, жакшы, буйрса. Майрам күндү билбейбиз. Ушундай жолда жакшылап эле иштеп турабыз. Айлага маянасын 10-нан кийин берип турат. Маянасы жакшы. Быйыл көл аймагында 77 чакырымга асфальт төшөлүп, анын 40 чакырымы тизмеде каралса, 37 чакырым капиталдык салымдар беренесинен бекитилген. Ал эми Жети Үз району боюнча 15 чакырым жол быйылкы жылдын эсебинен жасалаары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мишенко, Жети Үз району.